Assalomu alaykum, Kutman taң. Саламатсыздарбы? Урматтуу Десин ТV YouTube каналынын көрөрмандары, таңкы түз эфирде Десин ТV YouTube каналында блогер Бакыт Сулайман болмокчу. Бүгүнкү биздин тема Орозайым Нарматованын саясаттагы орду деп аталат. Биз ошол нерсеге элдер кандай анализ кылса, биз алардан өзгөчөрөөк анализ кылууга аракеттендик. Негизинен кандай суроолорго жооп беребиз? Эмне себептен бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өтө күчтүү, кезинде мекенчилдерди дагы көп адамдар каттуу колдогон, карапайым адамдар жөнүндө айтып атам. Эми азыркы президентке кошомат кылгандар эмес, карапайым кадимки биз менен сизге окшогон адамдар каттуу колдошкон. Эмне себептен ушул бүтүн Кыргызстан жана башка ошол мекенчил партиясы ушул Орозайым кезинде иштеп чыккан, абдан күчтүү болушкан, элдик болушкан. Ал эми ошол эле учурда эмне себептен ата мекен же болбосо башкалар же болбосо кандайдыр бир, мисалы мен каттуу сыйлаган саясатчы Каныбек Капашевич Иманалиев деген бар. Эмне себептен ошолор чыгып кете албайт, жана башка саясатчылар эмне себептен ошол эле ата мекен жогорку кеңешке барбай калды? Ушундай саясий окуяларда Орозайым Нарматованын орду кандай болгон? Биз ошого өзгөчө анализ жасайбыз, достор. Биз менен болуңуздар. Алгач мындай ойлонсок, мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын колдоочулар абдан көп, айрыкча миграция чөйрөсүндө, Кыргызстанда деле, ошондой эле мекенчилдерде дагы ушундай көп болгон. Мен мисалы үчүн ушул блогерликти жаңы баштаганда ушул мекенчилдер менен бүтүн Кыргызстанды ушундай элдик, баягы өзүм дагы ошол кездеги Жээнбековдун бийлигине ага чейинки деле дегеле мен бийликке нааразычылыгым көп, нааразычы болгон үчүн кетип калганмын Россияга. Ошондуктан ушундай ушул эки партияны каттуу колдогонмун. Ошондой эле шайлоодо ата мекенге, анан чоң казатка добуш бергиле жок дегенде деп ушундай агитация жүргүзгөнмүн да. Эми мындай карап көрсөк, достор, азыр 21 кылым бул цифранын кылымы болуп калды да. Цифра дегенин ушул интернет аркылуу санарип жолу менен агитация ишин дагы, саясатын дагы, башкасын дагы, жарыясын дагы ушул биз санарип менен жүргүзөт экенбиз. Орозайым Нарматова мекенчилдерде жүргөн кыз. Кийин мен анын кандай себептер менен бүтүнчүлөргө өткөндүгүн билбейт экен. Мен кийинчерээк мындай байланышып калдым. Бул кыз өтө уюштургуч, өтө дээринен мындай мекенчил жаралган. Анткени ал ошол өзүнүн саясаттагы ууз сүтүн, апасынын сүтүн, апасы саясатчы, апасы кайдыгер болбогон, драматылык эжеке болгон экен. Ошол апасы тарбиялаган накта мындай саясатта жүргөн кыз да. Жөн эле кечээ же анан бүгүн келе калуу эмес, ал чыныгы мекенчил, мындай патриот кыз. Ошол кыз мекенчилдер партиясында жүргөндө дагы аябай каттуу уюштуруучулук иштерди жүргүзүп, сүйлөп, мындай азыркы кезде саясатты жүргүзүү үчүн, кандайдыр бир идеологияны жасоо үчүн жөн эле телефондон сүйлөгөндөн сырткары дагы элдин алдына чыгып дагы каттуу сүйлөгөн дагы керек да. Бул ошол Садыр Жапаров камакта турганда кандай сөздөрдү сүйлөп жүргөн, жалындуу, кийин бүтүн Кыргызстанга өткөндө кандай сөздөрдү сүйлөп, ушул интернет аркылуу дагы иштерди жүргүзүп турган. Эмне себептен бүтүн Кыргызстан саясий партиясы күчтүү, мындай карапайым электораттын арасында колдоочулар көп. Буга ошол эле мекенчилдерде жүргөн учурунда дагы Орозайым Нарматова ушул нерсени, ушул механизмди, ушул жөнөкөй пиар технологияны өтө мыкты түшүнө билген. Дээринен деген ал нарагынан бирөө үйрөткөн эмес, атайын окууну бүткөн эмес, ал социолог тиги политтехнологдордун. Ал дээринен нарагынан бар кыз экен. Мына азыр силер каралап, ошол эле докансалар, ошол эле башкалар жаман көрүп, анан тигиндей мындай деп деги бир жактан алып, бир жакка салып, Орозайымдын
tarıhtагы, саясаттагы ордун билбейсиңер да. Саясаттагы орду өтө чоң болгон. Ошол мекенчилдерди мекенчил кылып, уюштуруп, группаларды түзүү деген жанагындай, мисалы үчүн WhatsApp'та каттуу чоң группалар бар. Мен акыркы мекенчилердин группаларын көрүп калдым. Себеби Орозайым ал жактан кетип калган эле. Акырында дагы аларда дагы күчтүү ошондой администраторлор болгон, бирок Орозайымдын тегерегиндегидей күчтүү жалындаган саясат болбой калган да. Бүтүн Кыргызстанга келгенден кийин бул жерде мисалы үчүн ошондо Орозайым Москвада экен, мен телефон менен сүйлөшүп, телефондон эфирде кылганмын. Каттуу группалар бар эле. Баягы ар ким өз чын дилинен иштей турган. Себеби ошолордун баары Орозайымга карап түздөлүп, Орозайым күндө чыгып сүйлөп, негизинен баягы пандемиядагы мезгил ушундай саясий абал курчуп, нааразычылык болуп турганда Орозайымдын орду өтө чоң болду да. Бул кыз өзүнүн дээринен пиар менеджер деп коет, жанагындай кайсы бир саясатчыны көтөрүү боюнча, дээринен политтехнолог деп коет, жанагындай кандайдыр бир саясий өзгөрүүгө барыш үчүн кандайдыр бир жол жоболорду иштеп чыккан. Бул ошондой дээринен жөн эле бир мындай туулгандан туаса болуп калган политтехнолог жана пиар менеджер экен. Мына ошол күчтүү командаларды жасап, ар бири менен жеке керек болсо сүйлөшүп, чоң бүтүн Кыргызстандын арасында чоң бир иштерди жасады. Бүтүн Кыргызстан эле эмес, Кыргызстандагы саясаттын ичинде. Анткени ошол мурда иштеп кошо жүргөн мекенчилдер дагы кандайдыр бир ошол Орозайымдан кийин чоң сабак алып калышып, эми алар азыр мага сүйлөшү мүмкүн, анан тигиндей мындай. Мен чыныгы эски ошол мени менен дос болуп жүргөн мекенчилдер жөнүндө айтып атам. Азыркы президенттин тегерегиндеги мен мекенчилмин деп жиптерди тээп, элге асылып, каралап сүйлөгөндөр алар мекенчи эмес. Булар кийинки эле кошоматчылар. Буларды мен сүйлөп, булардан мен интервью алып жүргөн кезинде мекенчилдер жок болчу. Мен бир-эки гана чыныгы мекенчилдерди билем. Алар дагы азыр деле ошакта жүрүшөт, өздөрүнүн саясий көз караштары менен. Мен аларды мекенчил болду, анан буларды мындай болду деп бири-бирин күнөөлөгөндөн эмемин. Ар биринин өзүнүн парадигмасы, өзүнүн саясий көз карашы бар. Ошондуктан биз ар бир көз карашты сыйлашыбыз керек. Мен жөн гана Орозайымдын ошол мекенчилдерде дагы кандай иштерди жасап, ошол азыркы жаңы тарыхты жасаган чоң саясий кыймылдардын башында Орозайым турду. Мындай технологиялык жактан, ушу саясий жактан, уюштуруу жагынан албетте лидерлер башка. Мисалы үчүн Сада Жапар, Кадахан Кирсанбаевичтердин тегерегинде чогулушту, бирок негизги саясий канды жүгүрткөн мотор Орозайым болду. Эмне себептен мен жана ата мекенди айттым, Каныбек Капашевичтерди мисал кылдым. Анткени ата мекен партиясы да, мунун лидери Өмүрбек Чиркешевич Текебаев дагы чоң саясий технолог, өзүңүздөр билесиздер. Кантип Бабановду иштен кетиргенин, кандай эмелерди кылганын, кандай интригаларды жасап, кантип өздөрүнүн максаттарына жеткендигинин чоң өтө мындай саясаттагы карышкыр бөөрү деп койсок болот да. Бирок ал бөөрүнүн колунда ким жок эле? Орозайым жок эле. Ал бөөрү чоң үстүдөгү карышкыр көкжалдар менен иштеди дагы, электорат менен иштөөнүн механизмдери жок болуп калдылар да. Эгерде ата мекен партиясында дагы Орозайымга окшогон 2-3 кыз болгондо, анда саясий абал азыр башкачараак болмок. Мен ошондуктан айтып коеюн, Орозайымдын саясаттагы орду өтө чоң. Азыр Орозайым камакта, Кудайым буйруп чыгып калсын деп ошол активисттерди Кудайдан тилейли. Ошол сотторго нысап берсин, балким жогорку сотко жететтир. Биз азыр сотторго деле ишенич болбой калды. Мен жөн гана Орозайымдын саясаттагы ордун айтып жатам. Саясаттагы орду өтө чоң. Бул мага окшоп эле мындай эле жөнөкөй сүйлөгөн жок Орозайым. Ал албетте Орозайымдын сөзүндө дагы кемчиликтер көп. Жанагындай аша чап, тигиндей мындай деп адамдын мүнөзүнө тигиндей мындай деп сөздөрдү айткандыгы туура эмес. Анткени саясатчы боло турган, жогорку трибунадан сүйлөй турган адамдын лексиконунда андай сөздөр болбош керек. Албетте жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коет. Кыйынмын деп кетип аткан тулпарлар деле жыгылып калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ал нерселер жөнүндө эмес. Мен Орозайымдын ошол азыркы кыргыз саясатындагы ордун Орозайым эмне жумуштарды кылган, эмнеге
anın mümkünçülüktörü var. Al dagı emnelerdi kıla alat degen gana münözдөмөнү berip жатам. Oroz ayımdın sizler kançalık kağlasaңыздар, kağlabasaңыздар, karalasaңыздар, karalabasaңыздар dagı bunun değerinde bargız. Aman esen Kuda kalasa çıksa çoğu siyasattan kandaydır bir жылдары eğer bağıtından ele tanıp ketmese Oroz ayımda öte çoğu mümkünçülüktör var. Şunu bilip koyunuzlar. Koldan gelse bari Oroz ayımga menen barıp süretkö çıkıp koyunuzlar hazır. Keyin prezident болгондо düşkön elem dep жүрөсүңөр. Мунун баары тамаша, аман эсен ушул кыздарыбыз чыгып кетсин. Oroz ayымдын ошондой мүмкүнчүлүктөрү бар, таланттуу ушул PR технология жагында андай PR технологдорду миллиондорду беришип, анан саясатчылар алып келишип ушундай иштерди жүргүзүшөт да. Бизде мен ушул саясатчылардын көбүн байкап калдым. Ушул азыркы политтехнологиянын сырларына көп эле маани бере беришпейт да. Менмин деген саясатчылар деле. Анткени Ороз айым сыяктуу кыздар жок болсо, кыздарбы, балдарбы, андайларды өстүрүш керек. Кандайдыр бир ийгиликке жетиш үчүн, жалпы масса менен иштеш үчүн ошондой Ороз айымдардын сөзсүз кереги бар. Ошондой адамдарды таап, өстүрүп, ошондой нерселерге кылмайынча мына биздер мен аябай ошол Каныбек Капашевич Иманалиевди каттуу сыйлайм да, демократ. Мен өзү мисалы үчүн бүтүн Кыргызстанды колдогонум менен мен жанакы президенттик деген башкарууга түбүнөн каршымын да. Бирок эми баягы башка адам жок. Мен мисалы үчүн Адакан Кимсанбаевичтен башка бир мындай колу тазараак адамды көрбөй турамын да. Эгерде мисалы үчүн ушул Каныбек Капашевичтин дагы аябай күчтүү демократ, ушундай жакшы идеялары бар да. Бирок Каныбек Капашевичте Ороз айым сыяктуу адамдар жок. Ошондуктан алар ар партияга бир барып башын тыгышып, эптеп депутат боло калайын, тигиндей мындай ошондой саясатчыларга айтып коет элем. Азыркы кездеги технологияны мындай окуп, эмне себептен булар болуп кетет, булардын командасында кандай адамдар бар, ал адамдар кандай иштерди жасап жатат деп мен депутат болчумун, мен президент болчумун деген мырзаларга айтып коет элем да. Блогер катары мен өзүмдүн баамымда. Мен ушул Ороз айым Нарматова жөнүндөгү оюм ошондой. Бул кыздын азыркы кыргыз саясатындагы орду чоң. Бул кыздын апасы дагы ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тарабын талашып, ушуну чыгаргыла камактан деп жүрүп ааламдан өткөн. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич Жапаров эми жанагындай өзү айтты эле, биз активисттерге асылбайбыз тигиндей мындай деп чыгарып эле койсо ушул 26 адамды. Анан дагы бир сөз контенттин аягында сүйлөп коелу. Баягы мындан бир нече күн мурун Камчыбек Кыдышаевич Ташиев өзүнүн пост жазган экен. Кечиримдүү бололу, Алланын алдында баарыбыз бир пендебиз дегендей, кечирбегенге болбойт. Ар бирибиз кечиришибиз керек деп мындай табышмактуу сөздү айтыптыр да. 26 активисттин ичинде отурган биздин Кыргыздын патриот, мекенчил инсаны, Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Ороз айым Нарматовага мен ошонун саясаттагы ордуна колумдан келишинче анализ жүргүзүп баа коюп бердим. Балким сиздерде башкача ойлор бардыр. Мындай жөн эле, анан тигиндей, мындай деген бардык пикирлериңиздерди жазыңыздар. Бүгүнкү күнүбүз жакшы болсун. Алган багыттарыбыз байсалдуу болсун. Баарыңыздарга жакшы маанай каалаймын. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду.